Эй, ий. Бул үч негиз Индонезия салтынан жылмаюу тартуулоо, саламдашуу жана аманчылык тилөө. Апа, бул эмнени түшүндүрөт? Siz bunu bilbeysizби? Бул деген салам берүү. Жылмайып коюу. Салам достор. Же болбосо ассаламу алейкум. Муну мен билем ра. Эгер билсеңиз эмнеге анда сурап жатасыз? Үч негиз дегени жылмаюу тартуулоо, саламдашуу жана аманчылык тилөө. Бул ислам салтында коноктосуудагы меймандостугун билдирет. Эгер сен көчөдөн бирөөнү учуратып калсаң, ага жылмай да саламыңды бер. Мисалы үчүн, ассаламу алейкум байке, кутман күнүңүз менен энеке, кечиресиз эжеке. Түшүндүңбү алтыным? Жусуп апа мага кайрылганда, Нуса брадарым, кайда жөнөдүң дейт эле. Ал эми Дармен экем айтат: Ананайын Нуссам, иштериң жакшыбы? деп. Ооба, кээ бирлери мага кайрылып, Рарайым, сиз мектептен кайтып келатасызбы? Же болбосо, Рарайым, сиз бүгүн аябай сулуусуз дегенде. Ооба сага. Ушундай кайрылуу сүйүүнү, камкордукту тартуулайт. Кымбаттуу Рарам, чырагым, урматтуум. Мындайда адамга болгон сый урматты көрсөтөт. Аллах бизге жакшы аттар менен атап кайрылууга буйруган. Ооба. Худжураттын 11-аятында келет. Бири-бириңерди жаман лакаптар менен атабагыла деп. Анда сизге кантип кайрылсам болот? Байке, агатай, же бир тууганым дейинби? Нуса байке деп кайрылсаң болот. А сен Нуса, Рара карындашым де. Эң негизгиси жакшы лакап ат менен атап кайрылгыла. Андай болсо, мени Нуса байкем деп айт. Макулбу? Макул. Азыртан баштап эле Нуса байкем дейм. Туура кыласың. Ооба. Агатайым Нуса, анан да кымбатым Нуса. Урматтуу Нуса. Айта бер. Байке, байкеси. Кымбаттуу байкеси. Урматтуу Нуса байкеси. Каалагандай айта бер.